Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кимдин куру деп турган болсоңуздар, биз ошол спортчу мекендешибиз тууралуу 20 мүнөттүк программа даярдаганбыз. Анда эмесе баштадык. Биз азыр чемпионубуз башыбызын токтотуп эсе алып аткан учурда маек куруп алсак, алгачкы суроо ошо телекөрүүчүлөрдүн алдында ушул курларга жетиш үчүн кандай аракеттерди кылдың, кандай эмгектерди кылдың? Бул 2017 Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлдү, Чемпионат Азия ММА боюнча. Ошол мелдеште утулгам. Бул мелдешти алыш үчүн, буга жетиш үчүн тынымсыз менит керек. Мындайча күнү-түнү аракет кылдык десем жаңылбайм. Кыргызстан өтүп атса, анан кыргыз элибиз уят кылбайбыз деп даярданып 8 бала сбордо жүрдүк. Сбордон жакшы даярданып 7 өзү уттук. 7 өзү утуп, 1 өзү утуп калдык. Калганыбыз бардыгы алганбыз да. Негизинен канча кур алдың ушундай курда? Негизи титул 7 бар менде. 4-өн Россиядан алгам. Россия шаарында Кисловодская областында чемпионат мираны уруп алгам. 4 Россиядан, 2 чемпионат республикадан, Кыргызстандан, 1 Азиядан. Спортту мындай кандай десем, спортсмен болуш өтө жеңил эмес, оңой эмес. Бул жүрөгүнөн спортту каалап, ушу спортту сүйүп, ар бир айтылган тапшырманы ашыгы менен так жасаганга аракет кылат. Анан мындай өзүнө көбүрөөк талап коюп, өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштейт. Башка балдарга карап жалкоолук кылып, же болбосо мындай башка нерселерди терс жактары жок. Спортку өтө мындай сүйүп, толук жасаганга аракет кылат ар бир көнүгүүлөрдө. Өзү жакшы урушуп эме кылгандыктан Кыргызстанда деле азыр көп балдар бул менен урушканга спортсмендер каалабай жатышат. Анан Россияда дагы кээ бирки спортсмендер ушул бой сураганда ушул баланын немесин жөнөтсө көбү урушкусу келбей качышат да бул менен урушкангачы. А так жакшы немеси жетишкендиктери жакшы. Буюрса алдыда көп жетишкендиктерге жетет деп ойлойбуз. Мен спортко аралашкан 2010 жылы Россия шаарына иштеген жумуш кылабыз эле барып, эл катары иштейм деп эле барган. Ошол жакта иш кылып, бир досум аркылуу барып калгам. Досум ал жакта көп иштеп, анан досум мага бир жакшы спорт клуб тап десем, ошол клуб биз биринчи 2010 клуб Айкомас клубга алып барган. Агай мени тааныштырып, анан ошол жерде 2010 барып, ошол бойдон калып кеткен. 2013 Крымда болгон, Украина. Ошол жерден чемпион Евразия титулун алып келгем. Биринчи титулум ошол болот да. 2015 тоже Кисловодский шаарында болгон, Москва шаарында, Кисловодский шаарында болуп, ошол жерде чемпион мира болгон. Чемпионат мираны утуп алгам. Андан кийин 2016 чемпион Азия по рукопашному. Ошодон утуп алгам, тоже Кисловодской области. Ошентип 2017 2016 2 жылда бир өтөт да ал жактачы чемпионат. Экинчи жолу деле 2 жолу мирде болгам да. 2014-2016. Анан 2017 чемпион Азияны урдук. 2017 Азия болгон. Иран Сагбаев не будет прочь еще раз. Вот он и победит. Ибраимов Рыскулбек, Кыргызстан. Ибраимов Рыскулбек. Бек Ибраимов, наш И его соперник
в синем углу. Боец весовой категории 58 килограмм, его рост составляет 165 сантиметров. Ему 28 лет. Чемпион мира по панкратиону. Чемпион Казахстана по смешанным единоборствам. Количество профессиональных боев 9 побед, 2 поражения и 0 ничьи. Казахстан. Встречаем Сайдуллаев Рустам! Надеемся, много зрелища. Поехали. Ну, напомню, что это МВФ. Очень много. И нашего бойца и пытается там вырваться из этого положения. О, все. Жылы чемпионат Гардиева боевой самманы болдым. Чемпионат Киргизия боевой саммада 2-ші орын алып қалдым. Чемпионат ММАда 1-ші орынды алып шықтым. Азияға Биыл алған бұрын тұр ғой, Азияға даярданып жатқанбыз. Даярданып бизден 4 тілі бала кетті. Біз виза туралы, документ туралы бара албай калдык. Ошол сен өзүң ушунча чоң чөйрөгө чыгып баштасың да, урушуп, беттешип атасың. Кайсыл улуттун спортчулары мындай? Дагы сен ошо машыккан балдарың, машыктыруучуларың айтып атат да. Бул Рыскулбекке чечендер, дагестанецтер мындай көп түшө бербей коркот дейт. Ошол үчүнбү? Карайт, кээде сапен издеп калышат. Сапен издеп калышып, ошол кезде мен жүрө жатат. 2-3 жолу отказ болгон да. 2016 мен Россияда болчумун да. 2016 көп отказ болгон. Аябай көп отказ болгон. Рингге чакырылат 61,2 килограмм салмактык бөлүктөгү финалдык. Халбои Эмомали, Таджикистан. Жана Рыскулбек Ибраимов, Кыргыз Республикасы. Round 1. Таймаш аяктады. Кол тамшанткан таймашта 61,2 килограмм чемберлигинде Азия чемпиону болуп, Кызыл Бурчтагы мушкер Рыскулбек Ибраимов табылды. Залга келген себеби ошо майда Кыргызстанда Азия өткөн, чемпионат Азия өткөн, ошондо ошо Рыскулбекке келип биздин үйдө жашаган ошо Рыскулбектин жетишкендиктерин көрүп, өзүнүн алып жүрүшү, характери, мүнөзү жаккан. Ошо мага мотивация болгон да. Ошончо күчтүү болсо дагы, ошондой жөнөкөй болуп, ошончо мисалы канча деген даражаларга жетишкен, канча деген ийгиликтерге жетишкен, ошончо дагы өтө жөнөкөй эле, биз менен кадимкидей эле мындай кекиреп, өзүн көтөрүп, текебелемейт эле да. Жөнөкөй болуп, биз менен мамиле кылып жүрө берет эле, ошонусу чаккан. Канча чемпион болсо дагы өзүн көтөрбөйт, жөнөкөй болот. Жаңы келген балдар менен бөлүп кекиребей мындай иштеп, чоң иштеп, аларды үйрөтүп, ошонусу чакып, ошодон кийин өзүм Рыскулбекке мотивация болуп, ошо залга келгем. Рыскулбек айтсаң, мисалы азыр дүйнө жүзү боюнча организациялардын эң жогоркусу UFC'де. Сенде ошого түшөм деген максат барбы? Бар, UFC'ге түшөм деген максат мен биринчи максатым UFC'ге түшөм деген ой бар.
Азыр кайсы организацияларга түштүң сен? Мен өзү Катышып жатасың, ошо беттештериң кайсы организацияларда өттү? мен өзү российский организатор турушам, ACB-де. Ушуп азыр ал ACB Беллатор менен бирдей болуп калган кезде да. UFC-ден кийинки эле ошол экөө да мисалы. UFC-ден кийин Беллатор, анан ACB болуп калды азыр. Аябай чоң организатор. Ошолорду урушкум келет. Российский организаторларда ACB, Ахмат, Fight Night, Ямадин бар. Ошол 4 организатордун бирөөндө катышып, контракт түзүп, ошол жерде чемпиондукка жетип алсаң, UFC-ге шанс бар да. Уже жакындашат экенсиң. Жакын калды, жакын калды. Даярдыктар кандай болуп атат анан ошо жакшы эле? Даярдыктар аябай сонун болуп атат. Күнү-түнү мээнет ушул. Кечке залда жүрөбүз, башка жумуш кылбайбыз. Ишим ушул. Мисалы ушул жерде өзүң айтып калдың да. Биздин Кыргызстанда көп эле спортчулар ушул же Россиядагы деле мекендештерибиз кара жумуш менен алектенип, кечинде спорт залга барып, ушинтип мелдештерге катышып жүрөт да. Сен кандай көз караштасың? Мисалы ошол туура элеби спорт жактан жакшы чыкканы мындай? Туура эле болобу же? Негизи Москвада мен өзүм Москвада өскөм да. Москвада уруштуп, Москвада резистат кылдым дегендейчи. Жашоомдун эң кызык күндөрү Москвада болду. Москвада соревнования аябай көп болот. Неделя сайын бой болот, неделя сайын соревнования болот. Ошентип бат өсүп кетсе болот. Анан ал жакта соперниктер күчтүү да. Чечендер менен урушасың, дактар менен урушасың, орустар менен, ар менен баары менен урушасың, өсүп кетесиң. А Кыргызстанда баары кыргыздар да. Баары бири-бирин тааныйт. Ким кайсыдан мушташат, ким эмне кылат, кайсы бирөө кайсын жасайт билет да. Баары бири-бирин билет. Бири-биринин сырын билет. Анан бир жылда 3-4 жолу соревнования болот. Өсүш кыйын да Кыргызстанда. Жо, мен айтайын деген мисалы кара жумуш менен машыгуу мына тренировканы бир алып кетсе болобу, болбойбу деген суроону бердим да. Өзү негизи, если ушул спорттон көзүң жетсе, иш менен бул спорт алып кете албайсың да. Алты көзүңдү гана кыйнайсың да. Если ушул спорт менен мен жашоомду кылам, ушул менен семьямды багам, ушул менен ишим десең, ушуга катып киришсең, ушул менен гана кетиш керек. Анан иштеп, тренировка алуу кыйын нерсе. Өзүңдү өзүң гана кыйнайсың да. Үй бүлө тууралуу айтып калдың, өзүң үй бүлөң тууралуу айтып кетсең да, канча бир туугансың, кайсыл жактан болосуң? Өзүм телегөрүүчүлөргө. Өзүм Мошковская областынын Новокаспий районунун Көкжар айылында төрөлгөм. Жөнөкөй семьяда төрөлүп чоңойгом. Семьяда 5-өбүз, 3 уул, 2 кыз. Мен балдардын арасынан ортоңчусу болом. Азыр эми сенин айылыңа барып тартып, үй бүлөң менен тартканы кичине убакыт жетишпей атат, бирок өзүң айтып койсоң да, мисалы ата-энең же болбосо бир туугандарың спортто жүрүшүңө каршы эмеспи? Жок, алар да мага ушунчалык ишенет да. Мен если көбүрөөк айылда жүрүп калсам, апам айтат да, балам, сен көп жүрүп калбай атасың, бары ошко барып тренировка кыл. Кайра поддержка көрсөтүп, колдоо көрсөт. Эртең утулуп калып, анан дагы аркага кетпей, минуска кетпегин. Барып тренировка кыл деп мени наоборот үндүрүшөт да. Башында башталганда кичине коркуп сезим болгон, ата-эне да. Ой балам, мындай болот, андай болот депчи. Анан мен жаракат алып калбасын дейт. Спортту жакшы жагынан көрсөттүм, результаттар кылдым. Азыр алар мен наоборот көбүрөөк эс алып калсам, алар мени наоборот кайын этишет да. Сен көп жүрүп калдың, тренировканы кыл, утулуп каласың, уят болосуң депчи. Ошолор көбүнчө мага поддержка болуп турат. Мисалы ар бир адам кайсыл багытта болбосун бир багыт берген адамдын багыты менен кетет да. Сен ушу спортто кимге ыраазычылык айтат элең? Ким багыт берген сага? Биринчиден, конечно, ата-энем. Ата-энем кичинекейден эле спортко кызыгат элем. Кичинекейден эле ата-энем ишенчи да магачы. Сен спортко чыгасың, сенде бар депчи, ушинтип айта берчи. Мен спортты кылам деп көбүнчө атам мага ишенет да көрөк. Көбүнчө атам ишенип, көбүнчө уткан сайын дайым атамды эстей берем да. Атамды эстеп, атам айта берем жайым. Уттум депчи. Утканда эле сразу чаласың. Анан 2010 Россияга барып, анан 2011 үйлөнгөм да. Ал үйлөнгөм семьям да. Азыр үй бүлөлүсүң да? Семьям бар. Азыркы кезде 2 кызым бар. Үчүнчүсү уже чыгайын деп турат. Күтүп атабыз, жаңылык күтүп атабыз. Күтүп атат экенсиң. Анан Россияда жүргөн кезде 2011 үйлөнүп,
2 күн тренировка баштагам да. Көп кыйынчылыктарды, көп башыма өткөрдүк. Келечегиме көз, аялыма көз өткөрдүк да. Ошол мага көбүнчө түртүп беретилер. Утулуп калган кезде, бунусунда утулуп калдыңыз, кийинкисинде чоң турнирлер турасыз, значит, чоң турнирлер күтүп турасыз депчи. Ал ишене берчи да, ошол кезде эле мени интервью ала беретилер. Сиз элестетиңиз, сиз дүйнөнүн чемпионсуз, не дейсиз деп орусча ушинтип интервью ала беретилер. Анда спортко аралашты. Анда эң баштаган кезде. Эң башта. Ошол кезде азыр ошо келип калды да. Эми мындай биздеги спортсмендер көбүнчө үй бүлөлүү болгондо же болбосо бир жашы өткөндө, чемпион болгондо башка жумушка өтүп кетет да. Сенде кандай ошол азыр башка жумушка өтүп кетейин деген ниетиң жокпу? Ошондой сунуштар келип атат. Только азыр моментине кирип алып, спорт бул келечегим эмес депчи. Мен айтам, могу туруп. Ака, андай эмес. Мен ишим ушул. Мен спортту ушумалача эле кылдым да. Же эми көтөрүлүп алып же бир жерге барып иштейм. Спорт андай эмес. Спорттун жашоо башка. Мен ушу менен кетем. Пока Кыргызстанда эч ким спорттон жашоону көрсөтө элек да. Эч ким спорттон чөткө чыгып, спорттун жашоону көрсөтө элек. Мен ошо аракет кылам. Спорттун жашоо башка. Мен ошону көрсөтүүгө аракет кылам. Спорт менен да жашаса болот, спорт менен да жогорку деңгээлге жетсе болот дегенди көрсөтөйт. Өйдө кылса болот. Азыр ол бойго жакын ондай чучуламен иштеп калабыз. Буну адам сыяктуу адам элестетипчи. Жыгылып. Бул көп мондай положенияда иштеп каласың. Уруш дейбиз да. Уруп, чаканак көтөрүп урсак болот. И боковой контроль иштесе болот. Кечеги акыркы боюмда ушундай контроль карап калдым да. Буттарым мындай кармап. Ушундай кармап туруп урдум да карап. И урсаң, чаканак урсаң болот. Мындай урсаң болот. И еще көтөрүлүп чыгып, ушул жерден эле вот байлап иштеп кетсе болот. Бул бардыгына неме экен да? Адам да? Адам экен да? Адам, даяр адам да. Ошону баягы отрабатывать дегенче болбой калып кайра чыгып, иштеп, кайра биягынан жатып калып, туруп кайра көтөрүп алып, ушуну иштей бересиң да, мындайчы. Көбүнчө мондай урбаш керек. Колуң кайрылып калып, травма болуп калсын. Мондай боковой контролда кол сыяктуу да. Кармап туруп, мондай боковойдон көчсө молоток сыяктуу. Жан капталып туруп. Жашоодо спортсмен жашоодо өтө оор болуш керек, и сабырдуу болуш керек. Көп нерсени укпаш керек, көп нерсени кечирип коюш керек. Көрсө да көрмөмүшкө алып коюш керек, укса да укпамышка алып коюш керек. Себеп дегенде аркаңда туруп, жаман сөз менен айтып койсо, анан сен мындай дедиң деп барып урушуп, анын кереги жок да. Ошон үчүн көп нерсени укпай, көрбөй койсоң жакшы болот. Еще издене бериш керек, Анан жаштарга ошол главный спорттон өсүшүн дагы бир эң эме жери бар, главный жери бар. Спорттон өсүш үчүн адамга пайдаң тийсе тийсин, зыяның тийбеш керек. Если көчөдө жүрүп, ушул спорттун айынан жүрүп, спортто ушу залда үйрөнгөн нерсени көчөдө чыгып уруп, бирөөнү өксүтпөш керек. Ал нерсени эч качан өтпөйт. Болушунча кичипейил болуп, ошунча колунан келсе жакшылык кыл, болбосо зыян кылбашың керек. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы ар дайым спортчу мекендештерибизди эфир аркылуу чагылдыра бермекчи. Кийинки эфирден жолугушканча.